Bardığın salavatlar olsun. Kişpeyildik bu şeriatta en жақсы көрсөтүлгөн Алла Таалага жаккан мүнөздүн бирөөсү. Ошол менен бирге меймандостук. Kişpeyildik деген бул адам өзүн башкалардан жогору көрбөй, Куранда айтылат да, мурдуңду көтөрүп, кекирейип, этегиңди жер тийип баспагын деп. Текеберликти Алла Таала сүйбөйт. Баягы бирөөдөн өзүн жогору санаган адам да бул текеберлик пайда болот да. Ал мындай керилип, чоюлуп, басып, өзүнчө өзүн чоң сезип, бирөөлөрдүн үстүнөн чоң сүйлөп калат да. Бул мүнөздү Алла Таала жактырбайт. Ошол мезгилде меймандостук деп айтылат да. Меймандостук бул биздин мусулман калкындагы эң астыңкы көрүлгөн сапаттардын бирөөсү. Ошо мейман келгенде ал ким экенине карабастан ошол мейманды жакшы күтүп алыш шариятыбызда айтылып келет. Бай пендебиз да, кээ бир жактырбаган адам келип калса, онча жакшы келиң турун кылбастан, кел деп коюп, кирсе кирип, кирбесе жок, эштен кайтарып, ушундай мамилелер болуп турат да. Ошол себептен мейман бул Алла Тааланын жөнөткөн бир рызкысы, берекеси деп коет экен да. Мейман кирген үйгө Алла Таала берекени кошо киргизет экен. Ошон үчүн ал ким экенине карабастан мейманды колуңда бар нерсени берип туруп, тамакты жакшына сыйла дейт. Меймандын 3 күндүк акысы жөнүндө дагы айтканбыз да. Биринчи күнү тамагыңдын эң жакшысын бер, экинчи күнү тапканыңды бер, үчүнчү күнү өзүң жегенден бер. Анан 4-нчү күнү бербей койсоң да болот деп атат да. Себеби меймандын 3 күндүк акысы бүтөт экен да. Мейман дагы барган жерин жадатып бербестен 3 күндөн ашык турбай кеткени жакшы экен. Бизде элибизде айтылат го, биринчи күнү мейман, экинчи күнү найман, үчүнчү күнү айбан деп коет да. Ошентип айбан болгонго чейин барган жерден кетип калган жакшыраак да. Мейманды канчалык жакшы тосуп алса, Алла Таала ошол үй бүлөгө береке берип, ал адамдын үй бүлөнүн иштерин да жакшыртат экен да. Ошентип кичпейилдик менен меймандостук бул адамдагы жакшы сапаттар. Кимде ушул эки сапат боло турган болсо, ол адамдын элге, ушу жашаган чөйрөсүндөгү адамдарга дагы кадыры көтөрүлөт экен. Мындай өзүнүн арасында деле кичпейил адамдарыбыз көп. Биз көргөндө кандай жакшы сыйлап, жакшы саламдашып, колунан келсе бир кызматын кыла коюшка ыктыяр болуп турабыз го. Ал эми корсулдап, кагысып турган адамга кызматын кылмак турсун, жанына баргың да келбей калат да. Элибизде айтылат го, жанагы жылкы мүнөз, ит каппай, жылан чакпай, жылкы теппей деген сөздөр бекер айтылбайт да. Ошондойлордон сырткаркы мүнөздөр, кичпейилдер, бул адамдардын жүрөгүнө жакшылык орнотуучу, мээрим таратуучу мүнөздөр. Кичпейил адамдар бул көбүнчө илимдүү адамдардын арасында кичпейилдер көп. Алардын илими канчалык жогору деңгээлге көтөрүлгөн сайын, ушунчалык кайтып кичпейил өздөрүн төмөн алышат да. Эми ошол эле жерде, ошол алымдардын арасында текеберлер дагы толтура. Ошол себептен илим менен адепти бирге коет да. Кайсыл жерде адеп болбосо, анда илими бекер. Анын илими башкаларга жукпайт экен да. Ошон үчүн илимдүү адамдар башың аспанга жетсе дагы, не дейт? Путуң жерде деген сөз бекер айтылбайт да. Жөн эле кекирей берген менен жүргөн жери жер, ошол элдин эле катарындасың деген сөз.